Ош базарындагы экинчи рет кайталанган өрттүн бул жолу эмнеден улам келип чыккан себептери белгисиз. Версиялар ар кандай. Соодагерлер атайлап өрттөлдү. Кимдир бирөөгө базардын орду керек болгон экен деген божомолдорун айтышууда. Тилсиз жоо чыккан маалда айрым соодагерлерге товарларын сактап калууга уруксаат берилбей, тосмодон өткөрүлгөн эмес. Бул базар талашка түшүп, ээси менен бирөөлөрдүн ортосунда пикир келишпестик болуп келгенин айткандар да бар. Коомчулукта бир базардын кайра-кайра өрттөлүшүн ар башкача жоромолдоп келет. Тилсиз жоонун сырлары эмне? Кийинки сюжетте. Түндө Ош базарынын ичинде жайгашкан Сейтек базарында кайрадан өрт чыгып, ошондон бери бул тилке милициянын курчоосунда. Атайын тосмого алынып, элди өткөрбөй турушат. Ага карабай товары күйүп, жаны ачыган соодагерлер өрттөнгөн жерге киришти. Тилсиз жоонун кесепетинен 50дөй контейнерлер күйүп, күлгө айланган. 8:30 кеткендер бар экен, айтыш боюнча где-то 9:30 үйгө звонок жетти. Үйгө жаңы эле жетип чай ичип отурган болушум. Ошондо эле звонок түштү. Кайрылып бияка келсек уже полный күйүп түшүп калды. Акыры 1 саат ичинде күйүп түшүп калды. 30-январда Ош базарынын так ушул аймагында өрт чыгып, 3500 чарчы метр күйүп кеткен. Анда соодагерлердин 60 миллион сомдон ашык товары өрттөнгөн. Азыркы өрттөнгөн бөлүк андагы өрттө аман калган. Сатуучулар өрттү атайылап бирөө койгон. Анткени өрт бир маалда 3 жерден чыккан дешет. Ошону бизге здание керек, ошентип койгула, товарды алып чыгып кетебиз, ошондо өрттөп элди күйгүзбөй. Бул жерде элдер миллиондогон акчасын салып сарптайт. Кредити бар адамдардын балдары багат. Жөн эле биз 7:20 жаап үйгө кеткенбиз. 9:05 звонок келди, базар күйдү деп кайра келсек, жок, азыр келип көрүп атабыз. Ыйланып саатка заявление жаздык. Биздин арызыбызды мына мамлекет угуп, чоңдор да угуп чечип берсе болот. Бул жердин чоңдору да бизди карабайт. Администрацияда кечинде келген жок. Канча ызылдап билбейбиз. Эмне кылабыз билбейбиз. Менин эмес, миллиондогон 3-4 место сорлар бар. Сатып алганбыз биз буларды. 2008-ден бери иштетчүбүз. Текшерүү болгон, анан уруксат берген, эми биз тыныч калдык. Анан бул не может мындай болушу? Муну деген кечинде эле өрттөйдү. Күйө турганда эле эч нерсе болгон эмес. Бул жерден электричествосы деле жакшы болгон. Өзүбүз кайра монтаждап эми биз чоңдор өздөрү билет. Мурда талаш болчу деп атышат. Түрктөргө сатылган деп айтышат. Базарда жалаң бут кийим сатылчу. Ары жагында килем жана таттуулар сатылган базарга өрт жеткен эмес. Жарымдан көбү ижара төлөп иштешет. Кредиттери да бар. Базарды качан ким калыбына келтирип берет. Балдарыбызды кантип агып, кантип оокат кылабыз деп ыйлакташат. Азырынча аларга көңүл бурган киши жок. Биз эми буга деген 701 миллион акча киргизгенбиз. Мунун арасынан 1 жылдын ичинде бул нерсе бүтө турган нерсеби? Биз 1 жылга чейин эмне ичебиз? Башка жактан акчабызды жыйнап келип ушу Кыргызстанда өнүгөлү деп отурсак, бул эмне кылган жакшылык? Башында эле айтып койсо, бул нерсени кылбай эле келбей эле коймок келген бул. Бул жактан жашабай эле коймокпуз. Базардын өрттөнгөн тилкеси Чолпон Тойчубекова деген аялга таандык. Ал өзү кечээки өрттөн бери карааны көрүнбөйт. Иштегендер телефон чалып да байланыша албай жатабыз дешет. Мына жок, эч ким бизи жок, качып жүрүшөт азыр дагы. Өткөндө да ушундай болгон, качып кеткен. 2 күндөн кийин келип Кудайларды өткөрүшкөн өткөндө келип алыпчы. Азыр эми мына дагы жок. Өткөндө да күйгөндө ушу чолпондук болгон. Анан биз кой деп 2 жагын бүт ремонт кылып кайра чыкканбыз светтеринчи. Эми дагы жок, мынакей өзү келбейт. Өзү вообще эчтеке кылбайт, только акчага келет ал өзү. Башка эч нерсеге келбейт. Тилсиз жоо тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат кечки саат 9-дан өтүп келген. 3 бригада тартылып, араң дегенде түнкү саат 1ге жакын өчүрүлгөн. Бул жол менен 800 чарчы метр квадрат жер күйгөн. Азырынча себептерин аныктай элекпиз. Иштеп жатабыз. Чыгымдын суммасы да эсептелүүдө дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү. Иштер жүрүп жатат. Бияқта МЧСтен лаборатория келип, изилдеп жатат бардыгын. Ушундай протокол астына отуруп түзүп, каякта эмне болгон, урулган, эң биринчи көргөн адамдардан кандайдыр бир информацияларды алып, каяктан башталды, каяктан кандай болду деген азыркы кезде материал жыйналып атат. Жакын арада ушул боюнча иштелип, анан жыйынтыгы азырынча айтылат. Азырынча белгисиз эми. Мурдагы өрттүн чыгуусуна электр зымдары тийишип кеткен деген корутунду чыгарылган. Андан бери өрттүн алдын алуу иштери да жүргөн дешет чукул кырдаалдар кызматкерлери. Бирок бир эле жердин кайра-кайра өрт чыгышы таң калыштуу деген эле кишилер. Эмне болгонун экспертиза жыйынтыгы аныктайт. Атайын өрт койгон деген версияда каралат дешүүдө. Ал эми каралардын тийиштиги бар деген маалыматты аныктоого Ички иштер министрлигине байланышууга болгон аракетибиз текке кетти. Министрлик азырынча өрт тууралуу үн ката элек.